Бардыгы 2,5 жыл мурун Ош базарынан башталган. Мен анда үйгө анча-мынча керектүү нерселерди алганы Ош базарына барган элем. Ал жактан кетерде мен сөзсүз түрдө дисктерди саткан бөлүмдөргө кайрылчумун. Өзүм кичинемден бери эле илимий фантастикалык фильмдерди жакшы көргөндүктөн жакшы фантастика түшсө алайын деп баргам. Дисктерди карап жатып эле көңүлүм секрет деп англисче жазылган дискке түштү. Эмне секрет болду экен деп кармалып көрө баштасам, диск саткан эже: "Бул диск аябай жакшы экен. Психологдор, миллионерлер кандай жашоону үйрөтөт экен" деп калды. Ал эми психологдор экен, эмне жашоону үйрөтмек эле деген ой менен дискти көңүлсүз кармап турдум. Бирок мени секрет деген аты кайра кызыктырып, ойлондуруп, акыры эмне секрет болсо да бир көрөйүн деп алып алдым. Ошол кезде мен бул диск менин бүт жашоомду түп тамырынан бери өзгөртөөрүн билген эмесмин. Баса ал диск азыр деле сакталып жатат. Алып көрүңүздөр, абдан сунуш кылам. Ошентип ал дискти үйгө алып барып, кечинде көрүп баштадым. Биринчи минуталарда эле бул документалдуу фильм мени арбап алды. 2,5 саат фильмди көз ирмебей көрдүм. Бул тасмада алган маалымат мен үчүн асман менен жерди алмаштырып койгондой эле болду. Менин көп нерселерге көзүм ачылгандай сезилди. Биз эмне үчүн ушундай кыйналып жүргөнүбүздү айдан ачык көрүп, бардыгы түшүнүктүүдөй болуп калгансыды. Ошентип бул дисктен алган билимдерим менен мен 1-2 жумадай көтөрүңкү көңүлдө жүрүп, ар кимге ушундай диск бар экенин айтып, жашоом кадимкидей жакшы жагына өзгөргөндөй сезилип калган. Бирок биринчи эле жолуккан кыйынчылыктар мени көктөн алып жерге чапкандай эле болду. Менин өзүмө болгон ишенимим, көтөрүңкү көңүлүм кайра эле барып баягы калыбына түштү. Ошентип көрө оокаттын ачуу күндөрү мени кайрадан баштапкы калыбыма салды. Бара-бара мен ал дискти унутуп да калдым. Кайрадан баягы коёндой окшош күндөр өтө баштады. Акчаны кантип көбүрөөк табам деген көйгөй мени 3 жумушка салды. Кечинде келип чарчаганымдан терек кулагандай эле сулк жыгылып, 7-8 саат болсо да турмуштун көр тирилигин унутуп, уйкунун дүйнөсүнө киргениме сүйүнөм. Жумушта болсо роботтой эле жумушумду аткарып, жашоонун кыйынчылыгынан наалып коюп, күндөр өтө берди. Үйдө болсо менин эң жакшы көргөн үй бүлөм менен да жетиштүү бирге убакыт өткөрө албай, кыскасы жашоом туңгуйга түшүп бара жаткандай эле болду. Арадан 1 жылдан ашыгыраак убакыт өтүп, үйдөн бир китептерди издеп жатып, баягы дискке кайра учурадым. Ошол учурда түшүп турган көңүлүмдөн да кызыгуум күч алып, ал дискти дагы бир ирет көрүп чыктым. Мындан мен мурда түшүнбөгөндөрүмдү дагы терең түшүнүп, ички дүйнөмдө бир нерсе өзгөргөндөй сезилди. Ошондо мен өзүмө катуу убада бердим. Болду, жетишет. Мен ушул күндөн баштап жашоомду өзгөртөм. Мени жараткан бул жашоого азап чегип жашап, жакырчылыкта өмүр сүрүп, тагдырыма таарынып кете бер деп жараткан эмес. Мен өзүмдү жашоо маңызымды табышым керек. Мен өзүмдү тагдырымды өзүм курушум. Ошондон баштап мен ал дискти убак менен көрүп турам. Анын дагы башка бөлүктөрү чыккан. Ал бөлүктөрү рухий жашоонун реалдуулугун, ой, эмоциянын таасири илимий жактан изилдеп, кванттык физикасынын улуу парадоксторуна жооп берет экен. Эң кызыктуусу, мен ошондой чечим чыгаргандан баштап, менин рухий дүйнөмдүн ачылышына салым кошуучу материалдар, китептер, дисктер, интернет эң жеңил гана кокустан табыла баштады. Интернет аркылуу жүздөгөн китептерди, аудио китептерди жүктөп алып, кээсин кагаз бетине чыгарып окусам, кээсин компьютердин өзүнөн эле окуй баштадым. Бул китептерден алган маалыматтар менин аалам, дүйнө, жашоо жөнүндөгү элестетүүмдү түп тамырынан бери өзгөрттү. Бара-бара менин жан дүйнөм өзгөрө баштаганын сездим. Бирок бул процесс тез арада эле болуп калбайт экен. Канча жылдардан берки аң сезимиме сиңип калган ишенимди, көз карашты өзгөртүүгө оңойго турбай тура. Мен азыркы учурда бул ой сезимди өзгөртүүнүн башкы этабында элемин деп ойлойм. Бирок мен кубанганым өзгөрүүнүн башталганы.
Бул китепти окуп жатканыңыз, демек сизде да өзгөрүүлөр башталды. Ошентип ал сыйкырдуу диск менин жашоо турмушумду жакшы жагына өзгөрүүгө нугуна салды десем жаңылышпайм. Ошондон баштап менин аң сезимимди эмне үчүн мындай жөнөкөй жана улуу чындыктарды көпчүлүгүбүз билбейбиз? Эмне үчүн бул чындыктар калың элдин катмарында таралган эмес? Эмне үчүн ушул илимдерди чагылдырган бир да кыргызча китептер жок? Деген сыяктуу ойлор ээлеп алды. Эгер элибиздин калың катмарында бул илимдер менен таанышса, алардын жашоо турмушу жакшы жагына өзгөрүп, көптөгөн адамдардын жүрөгүндө жаркын үмүттүн оту жанып, башкалар ийгиликтин чокусуна багындырмак эле. Көбүнүн жан дүйнөсүндө өзүнө болгон ишеними жалындап, канчасы өз тагдырларын өзгөрүү колдоруна алышмак. Кээ биринин асманы ачылса, кээси болсо кайгынын капасынан кутулмак дегендей жылуу сезимдер жүрөгүмдүн түпкүрүнө уюп калды. Бул убакыт аралыгында мен ушул улуу илимдер менен тааныштырган кыргызча китеп жазсам деген жылуу ой сезимдердин кучагында жашап жүрдүм. Ошондон бери ал идеям аң сезимимде бышып жетилип, оңдолуп, түздөлүп, акыры ушинтип кагаз бетине түшүп олтурат. Албетте, бул китептин идеясын ойлонуп жүргөндөгү убак арасында көптөгөн окуялар болуп өттү. Анын ичинде кандуу апрель жана июнь окуялары. Бул окуялар китептин тезирээк бүтүсүнө мени мажбурлады десем да жаңылышпайм. Анткени бул кара тактуу окуялар өзү эле кыйналып жүргөн элибиздин жүрөгүн андан да сыздатып, жан дүйнөбүздөгү кармаган ишенимибизди чачыратып, кылымдар бою сакталган биримдигибизди олку-солку кылды. Албетте, бул окуялар кокустан болгон жок. Бул окуянын да жараткан бизге түшүндүргүсү келген улуу себеби бар. Ал себепти ар бирибиз өзүбүздүн жан дүйнөбүздө чечмелеп, жыйынтык чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Мына ошондуктан элим ушундай жөнөкөй жана улуу ааламды мыйзамдарын билишип, аны өз жашоолоруна колдонушса экен. Биз жашообуздагы кыйынчылыктарды өзүбүз гана түзүп, аны өзүбүз көбөйтүп жатканыбызды билсек, жана биз эң сонун ийгиликтүү, жыргал жашоо турмушту тандап алсак боло тургандыгын ынансак, ишенсек жана жан дүйнөбүздө жарык сезимдин шамы жаркырап, көздөгөн максаттарыбызга тезирээк жетет элек деген ысык ой тилектерим бергим келет. Кыскасы ушундай, менин кымбат окурманым. Ал эми айтылган максаттар, ой тилектер канчалык деңгээлде ишке ашышына өзүңүздөр күбө болуңуздар. Анда эмесе жан дүйнөңүздүн улуу ойгонуусуна болгон сапарга даярсызбы? Анда кеттик. 1-бөлүм. Биз эмнени билбейбиз? Ар бир адам бул дүйнөгө чексиз мүмкүнчүлүктөрү менен жаралат. Анын жанында жердеги кандай гана күч болбосун, мааниге ээ болбой калат. Нефил Годдард, философ, мистик. Биз эмнени билбейбиз? Биз эң негизги өзүбүздүн адамдык касиетибизди, өзүбүздүн чексиз мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздүн табияттын жана чексиз ааламдын бир бөлүгү экенибизди билбей калдык. Биз ар бирибиз өзүбүздүн жашоо турмушубуз үчүн өзүбүз гана жоопкерчиликтүү экенибизди билбейбиз. Бүткүл акыл эсибизди, сезимдерибизди каптап турган түшүнбөстүктүн, коркунучтун, адилетсиздиктин, караңгылыктын кара булутту бизди сырткы дүйнөдө болгон ар бир окуяга таасир этип туруучу тек гана биомашинага айлантып салды. Биздин көпчүлүгүбүз азыркы күндө улуу уйкудабыз. Улуу уйкуда дегеним ички дүйнөбүздү эсепке албай, сырткы дүйнөнүн окуялары менен гана жашап калганыбызда. Ал эми чыныгы улуу күчтүн бардыгы ушул ички жан дүйнөбүздөн баштала тургандыгын билбей жатабыз. Ал эмес ички дүйнө эмне экендигин да жөндөн биле бербейбиз. Биз ааламдагы улуу мыйзамдардын бар экенин билбейбиз. Өзүбүздүн коомдогу мыйзамдарды чыгарабыз, аны сактайбыз, окуйбуз, кайра жазабыз. Бирок эмне үчүн? Жашообузда эң маанилүү болгон
жаратылыштын, ааламдын улуу мыйзамдары жөнүндө түшүнүгүбүз да жок. Өзүбүздүн илим жана техниканын өнүгүшүн көкөлөтө даңктайбыз. Чоң ачылыштарды ачып келебиз, бирок эмне үчүн адамдын чексиз мүмкүнчүлүктөрүн ачканга эч кандай аракеттерди кылбайбыз? Генри Уард Бигер деген ойчул айткандай, адам жылдызды жасап, орбитага чыгара алат. Бирок жараткан үчүн кылымдарга калтырган сенин жаркыраган оюң маанилүү. Кандай таптак айтылган ой, Биз күнүмдүк турмуш тиричиликтеп жүрүп, өзүбүздүн чыныгы рухубузду унутуп калдык. Көп нерсеге көңүл бурбай, көзүбүзгө парда тагылгандай, чыныгы реалдуулукту аңдабай калдык. Ар бир күн бизге жарык маанай, жылуу мамиле, күлкү тартуулабай эле үшкүрүнгөн азаптуу, депрессиялуу, коркунучтуу күндөрдөн болуп калды окшойт. Жаркын жашоонун, жаркын келечектин нуру түшүнбөстүктөн, караңгылыктан суурулуп чыга албай жаткандай болуп сезилип кетти. Ушунун бардыгын биздин улуу ойчулдар кылымдар бою айтып, көрсөтүп келишкен улуу күчтүн бар экендигин, ааламда бардыгы, анын ичинде адамдын жашоо турмушу да ушул улуу мыйзамдарга баш ээрин билбестиктен келип чыгып отурат. Бирок, бактыга жараша, биз сиздер менен, менин сүйүктүү окурманым, азыр ушундай сонун заманда жашап жатабыз. Анткени биз ушул улуу илимдер ачыктан ачык берилип, дүйнө жүзүнө тарап жаткан заманда беттешип жатабыз. Бул сырдуу илимдер байыркы заманда эле белгилүү болгон. Бирок ал учурда мындай илимге кээ бир тандалган адамдар гана ээ болуп, өтө жашыруун кармашып, аны жалпы элге таратышкан эмес. Андыктан бул улуу илим менен таанышканга кош келиңиздер. Бардык энергиядан башталат. Бардыгы энергия. Сиз берип жаткан энергия бул сиз алып жаткан жыйынтык. Джонатан. Эмне үчүн энергия дейсизби? Анда түшүндүрүп берейин. Баарыбыз мектептен физика деген сабакты окуганбыз, туурабы? Мына ошол сабактан энергия жөнүндө биринчи түшүнүктөрдү алганбыз. Келгиле эми, ошолорду эске салып көрөлү. Кана айтыңызчы, бул ааламда бардык зат эмнеден турат? Туура, бардык зат майда бөлүкчөлөр, молекулалардан турат. Ал эми молекула эмнеден турат? Молекула атом деп аталган, андан да майда бөлүкчөлөрдөн турат. Ал эми атом болсо ядродон жана анын тегерегинде айланган электрон деп аталган бөлүкчөлөрдөн турат. Андан ары кете берсек, ядро протон жана нейтрон деп аталган бөлүкчөлөрдөн турат. Аягында протон жана нейтрондор да бөлүнүп отуруп, акыры энергиядан турары далилденди. Демек, мындан биз ааламдагы бардык нерсе энергиядан турат деген жыйынтык алабыз. Эгер бул жыйынтыкка биз тереңирээк ой жүгүртүп көрсөк, анда биз көз карашыбыз толугу менен өзгөрөт. Дүйнөдөгү бардык нерселер, анын ичинде биз да энергиядан турсак, анда биз баарыбыз энергиянын океанында жашайт экенбиз да. Анын ичинде биздин оюбуз да бул чоң энергия. Биздин эмоцияларыбыз, сезимдерибиздин бардыгы энергия. Ал эмес биздин бири-бирибизге болгон мамилебиз да энергия. Демек, биз баарыбыз энергетикалык системаларыбыз, ааламдагы жаралган ар бир жандуу зат бул тынымсыз энергияны иштеп чыгып турган энергетикалык системалар деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул жөнүндө кылымдардын залкал адамдары айтып келишкен. Бул жөнүндө акыркы убакыттагы учурдагы квант физикасы да айтып отурат. Бирок бардык энергия болсо, анда мени менен жерде жаткан таштын эмне айырмасы бар деген сизге суроо туулушу мүмкүн. Бул суроого мен инсандын өнүгүшү жөнүндө илим менен 30 жыл эмгектенип келген ойчул, бизнес тренер, оратор Боб Проктордун жобу менен жооп бергим келип турат. Бардыгы энергия дегенибиз менен адам менен предметтин ортосундагы айырмачылык бул адамда улуу рухтун жашагандыгында. Демек, биз ошол предметтердин
ал эле эмес, башка адамдардын да энергиясын өзгөртүү каражатына жана жөндөмдүүлүгүнө ээбиз. Менин оюмча Боб Проктор энергияны өзгөртүү каражаты катары биздин оюбузду жана сезимибизди айтса керек. Ооба, биздин ой сезимдерибиз бул өтө чоң энергия. Алар биздин реалдуулукту жаратышат. Бул жөнүндө кеңири маалыматты кийинки бөлүмдөрдөн ала аласыздар. Эми күнүмдүк турмушубуздагы энергия жөнүндө сөз кылсак, биз ар бирибиз өзүбүздө кандай энергия бар экендигин сезип, билип турабыз. Биз эртең менен тургандан баштап эле ар кандай иш-аракеттерибиз менен, ар кандай мамилелерибиз менен, ар кандай сөздөрүбүз менен өзүбүздүн энергиябызды эки багытта гана пайдаланабыз. Биринчи, бул же энергиябызды топтоо жолундабыз. Экинчиси, же энергиябызды жоготуу жолундабыз. Бул эки жолду түшүндүрүүдө мага интернет чөйрөсүндө белгилүү инсан, интернет маркетингдин атасы, рухий маркетинг, чексиз жашоо жана башка дүйнөгө белгилүү бестселлеринин эң көп сатылган китеп менен таанымал, менин китеп бетиндеги эң сүйүктүү рухий мугалимим Джо Виталинин кызыктуу мисалы жардам бере алат деп ойлойм. Элестетиңиз, күн сайын сиз эртең менен турганда сизге энергия катары $1000 акчалай берилип турат. Эгер сиз жакшы ойдо, көңүлүңүздү дайым көтөрүңкү жүрсөңүз, бул акча сизде калат. Ал эми ар бир негативдүү ойлоруңуз үчүн, көңүл түшүргөн сезимдериңиз үчүн, катуу кайгырткан эмоцияларыңыз үчүн, алардын күч маанисине жараша бул акчаңыздан тиешелүү сумма алынып турат. Кана окурман, бүгүнкү күнүңүзгө ой чаптырып көрүңүзчү. Канча акчаңызды, энергияңызды жоготтуңуз? $100 $800 же $1000 баарынбы? Адатта биз эртең менен төшөгүбүздөн турбай жатып эле ошол акчанын энергиянын жарымынан көбүн жоготобуз. Туура айтамбы? Мисалы, эртең менен көздү ачтык, эшикте күн бүркөк, бизге ой кете баштады. Шайтан алгырдыкы десе, бүгүн күн бүркөк турбайбы? Эми жаамыр жааса дагы кишини жүдөтөт, туура? Же карасаң, толгон күндөн бүгүн тоого чыгарда күн бүркөлүп калганын, мындай кабагыңызды каар жааган абалда кармап туруу үчүн сиздин $100 кетти. Андан ары кечээ күнкү жарыңыз менен болуп кеткен кичинекей мамиле келишпестикти эстей калып, ага капалана баштайсыз. Дагы $100 кетти. Андан кийин алдыдагы каалабаган жумушчу күнүңүздү эстегенде дагы $50 кетет. Туруп, сыналгыны күйгүзсөңүз, сөзсүз түрдө бир жакта суу каптаган, бир жакта жер титирөө болгон, же болбосо бирөөнү өлтүрүп кеткен, же эч болбогондо телегороскоп бүгүн сиз үчүн кандай татаал күн экендигин айтып өтөт. Аларды көрүп алып, кечке чейин ойлонуп, жан дүйнөңүз жабыркап жүрөт. Дагы $300 кетти. Мына, мен сүйүктүү окурман. Адатта биз төшөгүбүздөн турбай жатып эле энергиябыздын көпчүлүк бөлүгүн татыксыз ой сезимдерге жумшайт экенбиз. Ал эми окшоштуктардын тартылуу мыйзамы. Кандай ой сезимди ааламга жөнөтсөңүз, ошого жараша окуяларды, адамдарды өзүңүзгө тартасыз. Боюнча эртең менен кандай ойдо чыксаң, ошого жараша ошондой окуяларга, ошондой адамдарга кабылып, ал гана эмес, иштеп жаткан техникаң да ошого жараша натыйжасын берет. Буга ишене берсеңиз болот. Демек, ошондо ойлоп көрүңүзчү, кымбаттуу окурманым. Биз кеч киргенге чейин канча энергиябызды жоготобуз? Эгерде улуу жараткан бизге энергияны топтоо каражатын бербегенде, биздин энергиябыз ашып ташып кетсе, бир айга жетмек деп ойлойм. Бул кайсы каражат экенин билгенге шашылып жатасызбы? Анда уңуз.
Бул эң сонун каражат. Күлкү, жарык маанай, жакшы сөз, жылуу мамиле, жүрөктөн чыккан ыраазычылык. Булар сүйүү, махаббат, бакыт, боорукерлик, кайрымдуулук. Мына ушулардын жардамы менен биз ойлонбой, сарамжалсыз короткон энергияларыбызды толуктап алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок мындай мүмкүнчүлүктү көпчүлүгүбүз колдоно бербейбиз. Азыркы заманда жарык маанайда күлүп жүргөн адам тилекке каршы нормалдуу эмес деген статусту алып калгандай. Биз нормалдуу деп эсептеген адамдын мүнөздөмөсү бул эч ким менен сүйлөшпөгөн. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Эгер сен мага тийсең, мен сага 10 эселеп катуу тием деген мамиледе. Өзүмчүлдүк өкүм сүргөн. Бири-бирибизди жок дегенде моралдык жардамыбызды да аяган образ болуп калды окшойт. Бирок бактыбызга жараша, Кудай бизди маңдайы жарык, ар бирибизге үлгүр болгон, жакшыны көккө жеткире даңазалаган, жаманды байкабаган, жөн гана адамга жөлөк болгон, улуу адамга өбөк болгон азаматтарыбыздан айрыган эмес. Мына ушундай окурман. Биз өзүбүздөгү энергияны ойлобой туруп, болбогон нерселерге коромжулайт экенбиз. Эми элестетип көрүңүзчү, эгерде ушул болбогон нерселерге коромжуланып, бизди алсыз кылып жаткан энергиянын баарын коротпостон туруп, биздин ой максаттарыбызга, жүрөктө жүргөн каалоо тилектерибизге, өчпөс кыялдарыбызга жумшасак эмне болор эле? Менин оюмча, биз ал тилектерибизге оңой жана тез арада жетмекпиз. Демек, бардыгы энергия, бардыгы бири-бири менен энергетикалык деңгээлде байланышта. Терс мүнөздөгү ойлор, сезимдер, эмоциялар адамдын энергетикалык деңгээлин төмөндөтөт жана тескерисинче жакшы мүнөздөгү ой жүгүртүү, күлкү, сүйүү адамдардын энергетикалык деңгээлин жогорулатып, ал адамдын чөйрөсүндө да жагымдуу эмоционалдык атмосфера жаратат. Мындай адамдардын жанында өзүңдү жакшы сезип, өзүңө болгон ишенимиң артат. Ал адам менен көпкө чейин сүйлөшкүң келип, жанынан чыккың келбейт. Мындай адамдардын жанында ар бир адамдын энергетикалык жыштыгы жогорулап, ошол адамдын энергетикалык жыштыгында термеле баштайт. Демек, бардыгы энергия. Андыктан энергияңызды туура пайдаланууга үйрөнүңүз. Анткени туура эмес пайдаланылган энергия бизди алсыратып, ар кандай ооруларга кабылтып, жашообузду терс мүнөздөгү окуяларга кабылтып салышы мүмкүн. Колдон келишинче энергияңызды топтоого аракет кылыңыз. Ишеним. Сиз алдыдагы чексиз мүмкүнчүлүктөргө ишениңиз. Ошондо гана ал мүмкүнчүлүктөр сиз үчүн чындап жүзүн ачат. Уэйн Дайер, ниеттин күчү. Ишенүү менен биз ошол ишенген нерсени көрө алабыз. Грейг Брейден, аң сезимдин коду. Ишеним деген сөздү көрүп алып эле чоочуп кеткен жоксузбу? Чочулабаңыз. Мен сизди кайсы бир диний агымга үгүттөйүн деп жаткан жокмун. Менин айтайын дегеним, ишеним бул биздин жашообуздагы аныктаган, биздин реалдуулукту түзүп жаткан жана ийгиликке жетүүбүзгө түрткү болгон, же тескерисинче бизди бир байкуш кылып, жакырчылыктын жолуна салган, илимий тил менен айтканда, парадигма, жашоого болгон көз караш жөнүндө сөз кылгым келип турат. Деги эле азыркы жашообуз ушул жашка чыкканга чейин өзүбүздүн парадигма же көз карашыбыздын натыйжасы болуп эсептелет. Бул дүйнөдө ар бир адам өзүнө гана тиешелүү болгон ишеними бар. Бирок андан башка жалпы коомдун да жашоого болгон кандайдыр бир ишенген көз караштары болот. Мисалы, байыркы кылымдарда жер шарын адамдар шар формасында эмес, жалпак деп элестетип келишкен. Андан кийин Птолемейге окшогон улуу ойчулдардын тушунда эле жер ааламдын борбору, ал эми күн баштаган башка планеталар жерди айланат деген парадигма 3 кылым бою өкүм сүрүп келген.
Бул парадигманы өзгөртүү үчүн Николай Коперниктин жаңы теориясы канчалаган кыйынчылыктардан өткөн. Ал эмес 20-кылымдын башында эле космосту кой, азыркыдай самолеттун пайда болушу адамдардын үч уктаса түшүнө кирген эмес. Бирок жүрүп отуруп ар бир биз ишенген парадигма, көз караш убакыттын сыноолоруна туш болуп, кээде толугу менен өзгөрсө, кээде азыраак болсо да өзгөрүүгө душар болуп турбайбы? Азыркы квант физикасынын ачылыштарынын чындыктары эң укмуш деген илимий фантастикалык фильмдерден да ашып түшүп жатпайбы? Билем, көпчүлүк адамдар физика предмети менен мектеп партасынан эле жакшы мамиледе эмес. Бирок эгер кызыксаңыздар, бул илим азыркы кезде жаратылышты эле изилдебестен, жалпы табияттын сырларын, анын ичинде адамдын аң сезимин, анын көз карашын изилдөөгө чейин өткөн. Айрыкча квант физикасы, баса бул квант физикасынын акыркы ачылыштары жөнүндө мен башында эле айтып жаткан секрет дисктеринин 2-5 бөлүктөрүнөн кеңири таанышсаңыздар болот. Кана эми окурманым, айтыңызчы, сиз эмнеге ишенесиз? Сиздин жашоого болгон көз карашыңыз кандай? Кандай парадигманы карманасыз? Бул ишеним сизге жардам береби же тескерисинче сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүздү чектейби? Сиздин ишенимиңиз сизди байкалдыбы же жакырчылыктын түбүнө жеткирдиби? Сиздин ишенимиңиз сизге чоң ийгиликтерди тартууладыбы? Же тескерисинче жолу болбостуктун жолуна салдыбы? Кана айтыңызчы. Мен ушул кезге чейин өзүмдүн ишенимим аркылуу куруп койгон жакырчылыктын, коркунучтун, ишенбестиктин тор зынданынан чыга албай келиптирмин. Көрсө, менин бүткүл жашоомдогу ишенимим, көз карашым же парадигмам коркунучтун, ишенбестиктин бүртүмдөрүнөн түзүлгөн экен. Бул ишенимдер мени алдыга жылдырбастан бир жерде кармап, андан да жаманы, мени төмөн көздөй тартып жатыптыр. Албетте, мен бул көз караштардын баарын өзгөртүп салдым деп айта албайм. Бирок аз-аздан буларды туура жолго өзгөртүү процесси жүрүп жатат. 30 жылдан берки аң сезимге сиңип, орноп калган көз карашты өзгөртүү албетте оңойго турбайт. Бирок, кымбаттуу окурманым, сиз качан жан дүйнөңүздү өзгөртүүгө чыныгы чечимди чыгарсаңыз, аалам сизди бардык жагынан колдооруна шек санабаңыз. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосунан алган сабактарына жараша тиешелүү көз караштары бар. Алар билип же билбестен ошол көз карашты карманат. Ал эми бул карманган көз караштын мүнөзүнө жараша ар кандай окуяларды кайталана берүүсү анын ишенимин андан да бекемдей берет. Мындай адамдар менен биз күнүгө кездешебиз. Ал эмес өзүбүздүн да окшогон аң сезимде аңдабаган ишенимдерибиз толтура. Маселен, бир адамдын иштеген жумушунан чыгарып жиберди дейли. Бул окуя ал адамга сабак берди. Бирок бул сабак ал кандай кабыл алды бул сабакты? Туура кабыл алдыбы же туура эмес кабыл алдыбы? Ааламдын бизге жөнөткөн ар бир сабагы биздин чыныгы адам катары жан дүйнөбүздүн өсүп өнүгүүсүнө багытталгандыгын унутпасак, анда негативдүү деп эсептелген окуя да акырында барып эң сонун жыйынтыктарды берет. Жогорудагы окуядан ал адамдын ички дүйнөсүнүн өнүгүү деңгээлине жараша эки түрдүү жыйынтыктын бири чыгарышы мүмкүн. Оң позитивдүү да. Бул жумуштан бошонгонум эң жакшы болбодубу? Мына эми мен чындап чексиз потенциалдарымды колдонуп, өзүм каалаган иште чоң ийгиликтерге жетишем. А терс негативдүү. Эми же жумушум жок, же акчам жок, эмне кылам? Кайда барам? Жашоомдун бүткөнү ушул да. Демек мен эч нерсеге, эч кандай жумушка татыксыз бир байкуш экем да.
Эгерде ал биринчи жыйынтыкты карманса, туура сабак алган болот. Ал эми экинчисин кармаса, анда ал экинчи жолу да, үчүнчү жолу да ушинтип жумушунан куулуп, бул окуя кайталана берүүсүнө шарт түзө берет. Эмне үчүн дейсизби? Анткени биринчи учурда ал позитивдүү жыйынтыкка, ал эми экинчи учурда болсо, ал негативдүү моментке көңүлүн топтоп жатат. Америкалык миллионер, финансылык жактан улуу окутуучу Харв Экер айткандай, көңүлүңөр эмнеде топтолсо, ал нерсе гиганттык өлчөмдөргө чейин өсөт. Башкача айтканда, эгер сиздин ойлоруңуз, көңүлүңүз терс ойлордо, окуяларда топтолуп турган болсо, анда сиз жогоруда айтылгандай окшоштуктардын тартылуу мыйзамына ылайык ошого окшогон окуяларды өзүңүзгө тарта баштайсыз. Ошентип сиз кайра терс мүнөздөгү окуялардын түгөнгүс айланасына чектеп аласыз. Ушуга жараша сиздерге бир досумдун окуясын айтып берейин. Ал досумдун аты Улан. Ал экөөбүз кичинегибизде лицейде да чогуу окуганбыз. Кийин болсо тагдыр буйруп бир мектепте чогуу иштеп калдык. Ал да мугалимдик кесипти аркалап, мен иштеген мектепте физика сабагынан мугалим болуп калды. Ошентип ал жакшы эле иштеп жүргөн, бирок жылдан жылга ал мугалимдик кесипке көп бериле албай кыйнала баштады. Бара жетекчилик тараптан да эскертүүлөр көбөйө баштады. Акыркы күндөрү ал экөөбүз сүйлөшүп калсак эле ал мугалимдик кесипти таштайт окшойм, жумуштан кетет окшойм дей баштаган. Ошондон көп өтпөй эле ошол жылдын аягы менен ал өз каалоосу менен арыз жазып, жумуштан бошонуп кетти. Эми окурман, айтыңызчы, сиздин оюңузча ал досум жогоруда мен айтып өткөн сабактан кандай жыйынтык алды деп ойлойсуздар? Оңбу же терспи? Эми сиздерди күттүрбөй жыйынтыгын айтайын. Бул окуя ага канчалык жагымсыз болсо да, ал туура чечим чыгарып, оң сабак алды. Анткени жумуштан бошоп кеткенден кийин көп өтпөй эле ал эмерек жасаган фирмага кирип алды. Ал жактан жакшы иштеп, акчасына эмерек жасоочу ар кандай аспаптарды сатып алып олтуруп, акыры өзүнүн үйүндө кичинекей эмерек жасоочу цех ачып алды. Азыр болсо өзүнө өзү бий, түшкөн заказдар менен гана иштеп коюп, мектептегиге караганда 5-6 эсе көп акча табат. Мына окурманым, тагдыр берген сабакты туура кабыл алуу деген кандай жыйынтыкты берет? Биздин жакшы жашоого умтулган каалоо тилектерибизге жооп кайтарыш үчүн Аалам ар түрдүү жолдорду колдонуп, бизге ар кандай белгилерди берет. Бирок биз ошол белгилерди туура колдонуп жатабызбы? Мына маселе ушунда болуп жатпайбы? Жогоруда айткан досума окшоп тагдырдын бизге берген сабактарын туура кабыл алсак, анда биздин жан дүйнөбүздүн өнүгүүсү дагы бир тепкичке чыгып, жашообуз жакшы жагына өзгөрөт. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүбүз терс мүнөздөгү сабакты алып, андан кийин ал сабактар кайра кайталанып жатканына таң калып, тагдырыбызга таарынып отура калабыз. Мисалы, окуу жайларында деле сынак тапшырып өтпөй калсаң, кайра өтмөйүнчө тапшыра бересиң го. Мына ошол сыяктуу эле жашообузда ар бир сабак үчүн сынак тапшырып, аны туура тапшырып кетмейинче ал кырдаал же окуя кайталана берет. Мындай мисалдарды ар бирибиздин жашообузда кеңири кездештиребиз. Бир адам эч качан бай болбосуна ишенет. Бир адам болсо кайра эле үйлөнөт. Бирок баягы эле жыйынтык кайра кайталанат. Бир адам бат эле ооруй берет. Бир адамдын ар дайым машинасы бузула берет. Бир адам болсо карыздан башы чыкпайт. Кайра эле карызга батат. Кызыгы, анын айлыгы көбөйсө деле баягы эле пайыздык катышта анын карызы бар. Бир адамдын жасаган тамагы дайыма туздуу болуп калат. Жана башка. Эң кызыгы, ал адамдар ушул сезимге же көз карашка кыздыгыз байланып алып, ал ишенимди өзгөрткүсү келбегендигинде. Ал эмес кээ бирлери ошол керексиз
ишенимдерин мен ушундаймын, мен ар дайым ушундай болуп келгем жана боло берем деп сыймыктануу менен айтышат. Тилекке каршы мен да бир кезде ошондой адамдардын катарында элем. Мисалы, мен кыш башталып, грипп оорусунун сезону башталганда эле биринчилерден болуп ооруп калар элем. Азыр ойлоп көрсөм, грипптин сезонун мен биринчи баштайм деген жыл сайын тамашалап көп айтылган сөз менин аң сезимимде тиешелүү ишенимди жаратып коюптур. Бул сөздү мен жолдошторума, тааныштарыма күлүп айтып берчү элем. Анткен сайын кыш башталган эле келинчегим: быйыл грипптин сезону качан ачып жатасың деп тамашалап калчу. Ошентип менин аң сезимим бул ишенимимди чындыкка айлантчу экен. Азыр болсо Кудайга шүгүр, мындай ишенимден баш тарттым. Жыйынтыгы быйылкы кышта аз гана оорумуш этпесем, ден соолугум эң сонуна балда. Сиз жаңы ой жүгүртүү менен өзүңүздүн көз карашыңызды, ишенимдериңизди өзгөртө баштаганда, көптөгөн оорулар өзүнөн өзү эле жок боло баштайт. Анткени оорунун 90%дан көбү ошол туура эмес ой жүгүртүү жана туура эмес ишенимдерден пайда болот. Андыктан ар бир ишенимиңиз сизге же жаркын маанай ден соолук, же тескерисинче оору сыркоо жана чогунку көңүл алып келиши мүмкүн. Маселе, сиз ошол ишенимиңизди өзгөртүүгө аракет кылдыңыз беле дегенге жатат. Бирок бактыга жараша оң мүнөздөгү көз караштар, ишенимдер да жок эмес. Бир адамга дайыма керек учурда акча табылып калат. Бир адамга кандай окуялар чыкса да жумушуна өз убагында келет. Бир адамга дайыма эле комплимент айта беришет. Бир адамга анчалык иштебесе деле анын акчасы ай санап көбөйүүдө. Бир адам кандай жумушка барса да анын кол жайып тосуп алышат. Бир адам эч качан оорубасына ишенет жана ошого жараша жыйынтыгын алат. Бир адамдын жашоосу ар дайым күлкү, шаңда өтөт жана башка. Мунун баары биздин бир гана көз карашка ишенип алып, башкасын кабыл албагандыгыбыздын жыйынтыгы болуп жатат. Ал эми андай окуянын кайталана берүүсүн биз туура түшүнүп, ал көз карашты өзгөртпөсөк, анда биз үчүн бул негативдүү ишеним дагы да тереңдеп бекилип, андан чыгуу кыйын болуп калат. Биздин жашообуздун баары бул ар кандай сабактардын кезектери. Ошол сабактарды биз туура же туура эмес кабыл алганга жараша биздин реалдуу жашообуз, ишенимибиз же парадигмабыз калыптанат. Ар бир адамдын реалдуу чындыгы ар кандай болушу мүмкүн. Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы бар, бирок улуу чындык бирөө гана деп айтылган жакшы сөз бар. Ошол улуу чындыкты табыңыздар. Ал эми бизди кубанта турган жаңылык бул жашообуздагы терс маанидеги ишенимдерибизди өзгөртө ала тургандыгыбызда болуп жатат. Ошондуктан ар бир көз карашыңызга, өзгөчө көп кайталанган ишенимдериңизге талдоо жүргүзүп, аларды өзгөртүүгө аракет кылуудан тажабаңыз. Анткени жигердүү аракет сизди жашоонун жаркын жагына алып өтөөрүнө шек санабаңыз. Мына окурманым, андыктан ушул кезге чейинки ар бир ишенимиңизди, көз карашыңызды кайрадан карап чыгыңыз. Эгерде ал ишеним сизди чектебей, жакшы жолго алып барып жатса, же сиздин ички дүйнөңүздүн ачылышына чоң түрткү берип, сиздин ички потенциалыңыздын, талантыңыздын ачылышына жардам берсе, анда ойлонбостон бул ишенимиңизди андан ары өнүктүрүп, сактап бага бериңиз. Жаңылбайсыз. Тескерисинче, сиздин ишенимиңиз сизге коркунуч, күмөн алып келсе, алдыга умтулууңузга тоскоолдук кылса, ишенбестиктин капасына салса, же ийгиликтин тепкичинен чыгарбай кайра туңгуюкка түшүрсө, анда сиз кармап жүргөн ишенимди же көз карашты тезинен эч нерсеге карабай өзгөртүңүз деген белгилер болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир көз карашыңызды бат-баттан текшерип, кайра карап чыгып туруңуз. Керексиз көз караш, ишенимди өзгөртүү сиздин өзүңүз курган капастагы жан дүйнөңүздүн эркиндигине жана анын ойгонуусуна болгон биринчи жол. Эртеңкиге калтырбаңыз.
Бүгүн олтуруп алып көз карашыңызды карап чыгыңыз. Анткени эртең деп сиз экөөбүз ушул күнгө чейин келдик. Эртең эч качан болбойт. Эгер биз аны бүгүн баштабасак. Мүмкүн азыр сизде кыйын учур болуп жаткандыр. Мүмкүн сиздин үй бүлөңүздөгү мамилеңиз жакшы болбой, же акча маселеси кыйнап жаткандыр, же дагы мындан башка кыйынчылыктар болуп тургандыр. Демек, мунун баары мурдагы туура эмес көз караштарга болгон ишенимди сактоонун натыйжасы деп түшүнүңүз жана аларды оңдоого шашылыңыз. Өзүңүздүн жашоону өзгөртүүгө сизден башка эч ким жардам бере албайт. Залкар ойчул, ийгилик темасында көптөгөн бестселлеринин менен таанымал америкалык жазуучу Грег Брейден өзүнүн Аң сезимдин коду деген китебинде мындай дейт: ишеним менен сезим бул биздин реалдуулукту түзүп жаткан кванттык талаа менен баарлашуучу тил каражаты. Андыктан эсиңиздерде болсун, сиздин өзүңүздүн ишеним, көз карашыңыз менен, сезимдериңиз менен, эмоцияңыз менен өзүңүздүн айланаңыздагы дүйнөнү, реалдуу чындыкты өзгөртүүгө жөндөмдүүсүз. Сиз Теңирин берген улуу күчкө ээсиз. Аны кандай жагына колдонуу сиздин гана колуңузда, сиздин гана тандооңузда. Ошондуктан ошол күч менен туура ишенимди, сиз каалаган реалдуулукту жаратууга умтулуңуз. Жоопкерчилик. Толук жоопкерчиликти алуу деген бул жашоодо кандай гана кырдаал болбосун, ал үчүн эч кимди, эч нерсени, анын ичинде өзүңдү да күнөөлөбө дегенди билдирет. Дипак Чопра, ийгиликтин 7 рухий мыйзамы. Айтыңызчы, менин кымбаттуу окурманым, сиз жоопкерчиликтүү адамсызбы? Же жоопкерчилик деген сөздү укканда эле качканга даярсызбы? Бул бөлүмдө мына ушул адамдын жашоосу аныктаган жоопкерчилик жөнүндө сөз кылабыз. Бул жакта жоопкерчиликтин эмне тиешеси бар эле деген суроо туулушу мүмкүн. Мен буга биздин жашоо турмушубуздагы ийгилигибизди же жолу болбостугубуз ушул жоопкерчиликти кандай деңгээлде кабыл алгандыгыбыз менен аныкталат деп жооп берет элем. Сиз жашооңузда болуп жаткан жакшыбы, жаманбы, бардык окуяга, кырдаалдарга, сезимдерге, нерселерге толугу менен жооптосуз. Эсиңизде болсун, жакшы окуянын да, жаман кырдаалдын да, же окуяны да жашооңузга өзүңүз гана кабыл алып келдиңиз. Бул акыйкаттуу чындык. Мындай жаңы көз карашка ишенсеңиз, ишенбесеңиз да ал өз ишиңиз. Бирок мыйзам кодексинде айтылгандай, мыйзамды билбегендик бизди жазадан куткарбайт. Ошондуктан биз жашоонун бул улуу мыйзамын канчалык эртерээк билип, ага түшүнсөк, ошончолук өзүбүзгө жараша болот. Биз жашообузда болуп жаткандын бардыгын 100% жоопкерчиликтебиз. Ооба окурман. Мындай чындыкты кабыл алуу оңойго турбасын билем, бирок башка айла жок. Биз качан бардыгына жоопкерчилигибизди сезгенден баштап, биздин жашоо турмушубуз чындап оң жагына өзгөрө баштайт. Бирок тилекке каршы биздин көпчүлүгүбүз мындай жоопкерчиликти алганга даяр эмеспиз жана алгыбыз да келбейт. Бизге жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузда алгандан көрө башкаларды күнөөлөп койгон абдан оңой. Эгерде башкаларды күнөөлөгөн жагынан дүйнөлүк таймаш болсо, анда мындай таймаштын жеңүүчүлөрү тилекке каршы абдан көп болмок. Анткени биз бирөөлөрдү күнөөлөмөйдү адатка айлантып алганбыз. Мисалы, мурунку тажал аялымдын айынан ушундай турмушта жашап жатам. Менин эмгегимди башкарма деги баалабай койду. Ушу деги президентибиз оңолбой койду го. Мамлекет мени карабай койду. Иштегенге иш жок. Мени ушинтип калышыма ата-энем күнөөлүү. Менин бир туугандарым мага каралышпай койду. Чиновниктер ахмактар, иштеген акчамды көбүн жеп алып жатышат.
ушундай аз айлыкка кайсы жинди иштесин? Менин балалама мугалимдер жакшы тарбия бербей ушуга жетип болуп турат. Менин өсүшүмдү кесиптештер көрө албай, мага бут тосуп жатышат. Ушундай аз айлыкка мен кантип бай болмок элем? Ушундай жаман мамлекет болуп жатканына мен күнөөлүү бекем? Врачтар акылсыздар болбогондо мен мындай оорубайт элем. Мен өзүм араң жашап жатсам, кантип бирөөгө жардам бермек элем? Ал эми жаратылыш, табиятты да күнөөлөгөндөн тайманбайбыз. Жок дегенде бүгүн жаамыр жаабай койсо болмок беле? Ушул күндүн ысыгы менин кан басымымды көтөрүп оору кылды. Кечеги каттуу шамал болбогондо менин кымбат баага сатып алган шапкем өзүмдө калат эле, аттиң-ай, жана башка. Мындан да болбой калганда Кудай ушинтип жаратып койсо эмне кылам деп Кудайга шылтоолоп кутулабыз. Ошентип биз бир байкуштун бет кабын, маскасын кийип алып, өзүбүздөн башканын баарын күнөөлөп жатып калабыз. Ал эми биздин мындай ой жүгүртүүбүз бизди алдыга жылдырбастан, тескерисинче артты көздөй тартаарын көбүбүз билбейбиз. Ошондуктан менин урматтуу окурманым, биз мындай ой жүгүртүүнү аң сезимибизден кууп, жок кылышыбыз абзел. Сөзүм кур болбош үчүн Европада болгон бир окуяны баяндап кетейин. Бул окуя биздин жоопкерчилигибизди тигил же бул натыйжасын берерин айдан ачык көрсөтөт. Бир жаш жигит 2 киши өлтүрүү фактысы боюнча түрмөгө түшөт. Бул окуяны 1-2 журналист чагылдырып, ал кишиден мындай кылмыш жасоого эмне түрткү болгондугун кийин сурашканда, ал кандай кыйынчылыкта жашаганын, атасы күнүгө ичип келип апасын сабай бергендигин, ал эми алардын ичип жегени болсо, атасынын уурдап келгендеги болгонун айтып, акырында ушундай жашоо шартта менден дагы кандай адам чыгышын күттүңөр эле деп суроолуу жообу менен аяктайт. Чын эле? Анан кандай адам чыкмак эле деп бүтүрсөк болот эле. Бирок журналисттер бул адамдын эгиз бир тууганы бар экендигин угуп калышат. Муну угар менен алар ошол бир тууганына жетип барышат. Бирок аларды таң калтырып, анын эгиз бир тууганы толугу менен эгизинин карама каршысы болуп чыгат. Ал белгилүү адвокат, элдин урмат сыйына татыган, муниципалитет жана чиркөө кеңешине тандалып шайланган, 2 баланын бактылуу атасы, бактылуу үй бүлөнүн ээси болуп чыгат. Аң-таң болгон журналисттер андан да жашоо турмушу жөнүндө айтып берүүсүн суранышат. Ал да кылмышкер эгизинин айткандарынын баарын айтып берип, акырында кичинемден ушунун баарын көрүп отуруп, анан мындай жашоо эмнеге алып келерин көзүм жеткен соң, мен мындан башкача боло алмак эмесмин деп сөзүн аяктайт. Мына окурманым, бир ата-эне, бир үй бүлө, бирдей жашоо шарты, бирдей чөйрө, бирок таптакыр 2 башка жыйынтык. Бирөөсү жоопкерчиликтин маани-маңызын билген эмес, же билгиси да келген эмес. Бирөөсү бардык жоопкерчиликти өзүнө алып, өз тагдырынын ээси болгон. Негизги адамдардын ой жүгүртүүсү 2 типте болот экен. Аларды мен шарттуу түрдө байкуштун ой жүгүртүүсү жана тагдыр кожоюнунун ой жүгүртүүсү деп атап койдум. Байкуштун ой жүгүртүүсүндө жүргөн адамдар эч качан өзүнө жоопкерчиликти алышпайт. Алар үчүн ар дайым күнөөлүү киши же бир окуя, кырдаал же дагы бир нерсе табылат. Алар жок, болбой калды дегенден өздөрүн күнөөлөп жатып калышат. Мен ушундай акылсызмын. Менин өмүр бою жолум болбоду. Тагдырыма жазганы ушул тура. Менин кебетемди көрүп эле адамдар жылмоозду көргөндөй болуп катышат. Мен эч качан ийгиликке жете албайм. Байлык, бийлик, бакыт таалай дайыма менден айланып өтөт. Мен бул оорудан оңолбой калдым окшойт. Жана башка. Башкалардан да өзүн өзү күнөөлөгөн адам жан дүйнөсүнө, жашоо турмушуна, тагдырына эки эселеп балта чапканга барабар. Ал адам өзүн урматтабай, сыйлабай калат. Анын ою, көңүлү, сезимдери дайыма терс ойлордун атмосферасында болот.
Бул болсо жашоо турмуштун туңуюуна түшүп кетүүгө түптүз жол болуп эсептелет. Андыктан мен сүйүктүү окурманым, эгерде сизде да ушундай ой жүгүртүүлөр болсо, мындан арылууга болгон аракетиңизди жасаңыз. Эч кимди күнөөлөбөңүз. Эч кимге жөн жайылы сын пикир айтпаңыз. Эч кимди ушактабаңыз. Албетте, муну аткаруу кыйын, бирок сиз экөөбүз эч качан аракетибизди токтотпошубуз керек. Негизи билесизби? Мен өзүмдүн жашоомо өзүм гана жоопкерчиликтүү экенимди биле электен мурда байкуштун ой жүгүртүүсүндө жүргөн адамдардын эң көрүнүктүү өкүлү болчумун десем жаңылышпайм. Менин жашоо турмушум пессимизмдин агымында өтүп келген. Мен жолуккан адамга эле жашоомдун кандай кыйынчылыкта болуп жатканын, кандай акча табуу кыйын болуп жаткандыгын айтып наалый берчү элем. Андан да кызыгы, мен аларды айтсам, мени угуп олтурган досторум же тааныштарым өздөрүнүн жашоо турмушунун кыйынчылыктарын айтышып, кыскасы кимдин жашоосу абдан кыйын болуп жатса ошол жеңип кеткен сыяктуу болчу. Андан кийин баарыбыз чогулуп алып, кошунанын итинен баштап мамлекетти башкарган төбөлдөргө чейин жамандап, кыскасы биз кулактарын кызартпаган адам калбачу. Азыр ойлоп көрсөм, биз ошондой жашоо турмуш шартын өз колубуз менен күнүгө бүртүктөн бүртүк калтырбай, там кургандай эле куруп жаткан турбайбызбы? Биз ойлорубуз менен, сезимдерибиз менен ушундай кыйынчылыктардын дайыма болуп турушуна көмөк көрсөтүп жатыптырбыз да. Ооба окурман. Бардыгына өзүбүз гана жооптубуз. Кандай тагдырды курсак дагы, биз ага толугу менен жоопкерчиликтебиз. Кээ бир адамдар мындай көз карашты кабыл алышпай, жараткан маңдайга жазып койгонда, ал тагдырыбыз биз өзгөртө албайбыз деп өздөрүнүн жолу жоктугун же жашоосунда болгон кыйынчылыктарды Кудайга шылтап коюшат. Мен билбеймин, мүмкүн ар бирибиздин маңдайга жазылган бир улуу тагдыр же бул дүйнөгө келген бир улуу себеп бардыр. Бирок мени таптак көзүм жеткени бул жаратканыбыздын бизге жашоо менен бирге эң чоң байлык, тандоо эркиндигин бергени. Ар бирибиздин жашоо турмушубуз бул ар кандай сыноолордун, ар кандай жашоо көрсөткөн сабактардын тизмеги болуп эсептелет. Ошол ар бир болуп жаткан окуяда биз өзүбүздүн гана тандообуз менен бир чечим чыгарабыз. Ал эми бул чечимибиздин байкуштун ой жүгүртүүсүндө же тагдыр кожоюнун ой жүгүртүүсүндө чыгарылышын, ал чечимден чыккан натыйжа же жыйынтыгын көрсөтөт. Негизги байкуштун ой жүгүртүүсүн карманган адамдардын бир жалпылык белгилери болот экен. Мындай белгилердин негизгилерин америкалык мультимиллионер, оратор, бизнес-тренер, көптөгөн байлык жасоо жөнүндө бестселлердин автору Харв Экер өзүнүн «Миллионердей ойлон» деген китебинде өтө жөнөкөй көрсөткөн. Анын изилдөөлөрү боюнча байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар төмөнкүдөй жалпы 3 белгиге ээ болот. Биринчиси бул күнөө коюу. Мындай адамдар үчүн дүйнөдөгүлөрдүн баардыгы күнөөлүү. Жанындагы жолдошундан баштап Американын президентине чейин. Бул адамдар өздөрүнө жоопкерчиликти алгандан көрө башка бирөөнү күнөөлөп такыр болбой калды дегенде, алар өздөрүн күнөөлөгөнгө өтүшөт. Экинчиси бул актануу. Мындай адамдар эч кимди күнөөлөй албай калганда өздөрүн актана башташат. Мисалы, мен бул жумушту кылганга алым жетет, бирок мен мындай иш баштайын дедим эле, бирок жана башка көптөгөн бироктор. Үчүнчү бул арыздануу. Мындай адамдардын арманы аттын башындай. Алардын жүргөн жери арыз арман. Албетте, наалып жүрүп аларга жакшы нерсени алып келбестигин билишет. Бирок арыздануу менен булар
өздөрүнө башкалардын аяоо сезимин пайда кылып, азыраак болсо да көңүл борборунда болгонго умтулушат. Ал эми ар бир адам өзүнө көңүл буруу үчүн көптөгөн аракеттерди жасайт. Бирок наалыган адамдар бат эле элдин өзүнөн алыстата башташат. Ар дайым наалып, арызданып жүргөн адам бул басып жүргөн жолу болбостуктун образы. Алардын жашоосу дайыма кара жолдон чыга албай, караңгылыкта жүрүп өтөт. Менин сизге айтарым ушул 3 белгини жазып алып, үйдөгү, жумуштагы көрүнүктүү жерлерге илип коюңуз. Качан сиз бир маселени чечерде же бирөө менен сүйлөшүүдө ушул 3 белгинин бирөөсүнө кабыл болсаңыз, анда буларды карап алып, кандай ой жүгүртүүдө экениңизди билсеңиз жана абалды өзгөртүүгө аракет кыласыз. Бул болсо ички өзгөртүүгө чоң түрткү болот. Ал эми тагдырдын кожоюнунун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар кандай сапаттарга ээ экендигин баарыңыздар эле түшүнүп калсаңыздар керек. Бул адамдар өзүнүн жашоосуна болгон жоопкерчиликти толугу менен алышат. Алар үчүн бул дүйнөдө болбой турган эч нерсе жок. Алар бир пайда болгон кыйынчылыкты ийгиликке болгон дагы бир тепкич катары кабыл алышат. Алар эч качан кыйынчылыктарга багынышпайт. Алар дайыма бактылуу адамдар. Мындай адамдар бардык жагынан жетишкен. Байлык, бактылуу үй-бүлө, жагымдуу чөйрө, дайыма урмат-сыйга ээ болушат. Алар өтө жөнөкөй, ошол эле учурда улуу адамдар. Эч качан жардамын аяшпайт. Ар дайым кайрымдуулук акцияларына жан дили менен катышышат. Бул адамдардын максаттарына умтулушун бир чекитке атылган жебеге салыштырса болот. Бардык алдындан чыккан кыйынчылыктарды жиреп өтүп, акыры максатына жетет. Бул адамдардын жанында өзүңдү бактылуу сезесиң. Бул адамдардын сөзүн угуп эле тургуң келет. Анткени алардын сөздөрү кылган иштери менен дал келет. Бул адамдар эч качан өзүнүн кылган ишинен башка бирөөнү күнөөлөбөйт. Алар арыздануу дегенди билбейт. Алар эч качан актанбайт. Ал болгонун болгондой жүрөгү менен кабыл алат. Акырында мындай адамдар өз тагдырын өздөрү курушат жана курган тагдырларына ар дайым ыраазы болушат. Мынакей окурман, эми тандаңыз, кандай ой жүгүрткөн адамдардын катарына кошулгуңуз келет. Байкуштар тобунабы же тагдыр кожоюндарынын тобунабы? Бардыгы сиздин гана тандооңузда. Өзүңүздүн тагдырыңызды өзүңүз жаратасыз. Менин сүйүктүү замандашым. Демек, жоопкерчилик бул жан дүйнөңүздүн ойготуунун жана анын эркиндигине чыгуусунун экинчи улуу жолу демекчимин. Ыраазычылык. Сиз өзүңүздүн жашооңузда сезе алган эң күчтүү, эң улуу энергиялардын бири бул ыраазычылык. Джо Витале, рухий маркетинг. Жан дүйнөңүздүн эркиндигине чыгуунун кийинки жолу бул ыраазычылык. Ыраазычылыктын күчүн айтып түгөтө албайбыз. Анткени ыраазычылык бул эң күчтүү эмоциянын бири болгон сүйүүнүн башаты десе жаңылышпайм. Бардыгы ыраазычылыктан башталат. Биздин аң сезимдерибизди каптаган терс ой булуттарынын бардыгы ушул. Эң жөнөкөй жана ошол эле учурда эң күчтүү болгон ыраазычылыктын жоктугунун себеби болуп жатат. Биздин жашоо турмушубуздагы бардык жакшы нерселердин, жакшы окуялардын, жакшы убакыттардын бардыгы ушул ыраазычылыктын натыйжалары болуп эсептелет. Ыраазычылыктын кээ бир гана касиеттерин көрсөтө кетсем. Ыраазычылык бул сүйүү. Ыраазычылык бул позитивдүү ой. Ыраазычылык бул өчпөс үмүт. Ыраазычылык бул жоголгус ак эмгек. Ыраазычылык бул караңгылыкты жарык кылган жарык. Ыраазычылык бул мээден эмес, жүрөктөн чыккан эмоция. Ыраазычылык бул жан дүйнөңө тынчтык, мээрим берген улуу күч. Ыраазычылык бул кыялыңды чындыкка айланткан алгачкы күч.
ыраазычылык бул жарык нур төккөн улуу сезим. Ыраазычылык бул оорулууну айыктырган дары даба. Ыраазычылык бул Кудайдын жараткан улуу күчү. Ыраазычылык бул бузулган мамилени оңдогон, адашканга жол көрсөткөн, касташкандарды дос кылган, кырдашкандарды бош кылган, жаманды жакшы кылган, жакшыны улуу кылган, жардыны бай кылган, байды бактылуу кылган, коркокту баатыр кылган, баатырды кыраан кылган, алсызга дем берген, алдуунун бийик көтөргөн кубаттуу күч. Бирок тирикке каршы биз буларга көп маани бербейбиз. Бул андыктан бул күчтүн кубатын сезип, аны жашоо шартыбызга колдонуу биздин парзыбыз. Менин жашоом бул болсо, кыйналып жатсам, жашаган жерим ат сарайдан айырмасы жок болсо, же акча иштеп таба албай жатсам, бир кесим нанга зар болуп отурсам, мен кантип ыраазы болмок элем? Кимге ыраазычылык билдирмек элем? Ошолор ыраазычылыктан айлансын. Кайсы арыма ыраазы болом? Менин ыраазычылыгымды ким күтүп отуруптур? Ким эле мага ыраазы болуп жатыптыр? Жана башка ушундай ойлор жаралса, анда тезинен ой жүгүртүүңүздү өзгөртүңүз. Анткени мындай ойлор, мындай терс мүнөздөгү көңүл сизди туп-туура эле түбү жок туңгуюктун оозуна сүйрөп бара жатат деп билиңиз. Бул чындыгында эле ошондой. Эгерде ушундай ойлор менен жүрүп олтурсаңыз, анын арты жакшы натыйжа алып келбесин билиңиз. Эми мен сизге эмне үчүн сиз бул жашооңузга ыраазы болушуңуз керек экендигин далилдеп көрсөткөнгө аракет кылып көрөйүн. Биринчиден, жашап жатасызбы? Эң сонун. Сизге ушул жашоонун кереметин көрсөткөн жаратканга ыраазы болуңуз. Экинчиден, 6 саныңыз аманбы? Анда сиз эң бактылуу адамсыз. Анткени дүйнө жүзүндө канча миңдеген адамдардын сиздикиндей дени сак эмес. Бирок ошого карабай, алардын көпчүлүгү бизге караганда бактылуу жашашып, ар бир күндүн табиятын бир керемет күнүндөй кабыл алышат. Бир жолу Борбордук мечитке жума намазга барып калдым. Намаз бүтүп, эл тарай баштаганда сыртка чыгып баратып, ошол жерде коляскада отурган, 2 путунан жана 2 колунан айрылган, кайыр садага сурап отурган бир байкеге көңүлүм кадалды. Жанына барып, астында турган коробкага 50 сом салып, "Эмне болду эле байке?" деп сурап калсам, заводто иштеп жүрүп, ошол жерден кырсыкка учурап, ушул мүчөлөрүмдөн айрылбадымбы деп калды. Бул байкеде мени суктандырганы, таңдандыргандыгы. Ал ушундай абалда болуп турса дагы, үмүтү өчүп, арыз арманын айтып жатып албастан, тескерисинче жашоого болгон чоң үмүтү, жашоонун ар бир көз ирмемин баалагандыгы жана күчтүү, чечкиндүү мүнөзүн көрсөткөндүгү болду. Ошол жерде бул байкенин жанында мен өзүм үчүн ушундай уялып, жашоомдогу наалып өткөргөн күндөр эсиме келип, уят сезимдин отуна күйүп бараткандай эле болуп кеттим. Ошентип өзүмдү өзүм уяткарып кетейин деп жатсам, байке, "Уулум, мындагы акчалар канча болгонун санап берип коесуңбу?" деп калды. "Болуптур" деп санасам, азыр эсимде жок, кыязы 300 сомдон ашса керек эле. Мынча экен деп чөнтөгүнө салып жатсам, анда бүгүн такси менен кетсем болот турбайбы деп калды. Мен болсо ал байке менен кош айтышып, оюмда анын майтаралгыс кайратына дагы бир суктана жөнөп кеттим. Мына окурманым, биз өзүбүздүн денебиздин сактыгына шүгүр кылбай, ошондо да бир нааразычылык айтып наалый турган окуяны ойлоп таап алып, жашообуз кыйын деп олтура беребиз. Эгерде сиздин башыңызга кыйынчылык түшүп, жашооңузда нааразычылык жаралып баратса, ушул Борбордук мечитке келсеңиз, ал жердеги мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок ошого карабастан жашоонун ар бир күнүн жогору баалаган адамдарды көрүп, сиздин кыйын деп атаган көйгөйүңүз да маанисиз болуп калганын түшүнөсүз.
Үчүнчүдөн, күнүгө аз да болсо корсагыңызга бир нерсе барбы? Анда сиз миллиондон топ ачарчылыктан каза таап жаткан үчүнчү дүйнөнүн адамдарына караганда токсуз. Дагы бир күнү кара чай менен нан эле жеп калдык го деп арыз арманыңызды айтаардан мурун ошол бир кесим нанга да жетпей ачарчылыктын күнүн өткөрүп жаткан Африкада кичинекей ымыркай балдарды элестетиңиз. Ошондо сизге ал каттуу нан да бейиштин тамагындай болуп калат. Төртүнчүдөн, баш багаар жериңиз барбы? Батир да болсо. Анда сиз үй жайы жок, ар кайсы бурчтарда корголоп, кышкысын, ызгартуу суукту да баштарынан өткөрүп жаткан нечендеген адамдарга караганда толук кандуу жашоодо жашайсыз. Эмнеге бул ыраазычылыкка татыбайбы? Бешинчиден, иштеген ишиңиз барбы? Анда сиздин жашооңуз өзүнчө эле жомоктурбайбы? Анткени азыр дүйнөдө миллиарддаган адамдар жумушу жок, күн өткөрүшүүдө. Дагы санап берейинби? Же жетеби? Чындап келгенде окурманым, айланаңызды карап туруп, сиз өзүңүз деле ыраазы болуш үчүн миңдеген себептер таба аласыз. Маселе, эмне үчүн биз ыраазы болгонду билбейбиз дегенде болуп жатпайбы? Менин оюмча мунун себебинин да баары бала чактан бери биздин калыптанып калган туура эмес, чектелген ишеним, көз караштарыбыздын жыйынтыгы болуп жатат. Көбүбүз ыраазы болгонду билбейбиз. Адатта көпчүлүгүбүз кичинебизден бери ата-энелерибизден, мугалимдерден, башка адамдардан массалык маалымат каражаттарынан алган маалыматтар менен чоңойгонбуз. Ал эми бул маалыматтардын жарымынан көбү тилекке каршы терс мүнөздөгү маалыматтар болчу. Ушул маалыматтарга жараша биздин көз карашыбыз, мүнөзүбүз калыптанып, аң сезимибизге сиңип калган. Ошол себептерден биз азыр ар бир нерсеге ыраазы болбостон, тескерисинче ар бир кырдаал же окуя боюнча нааразычылыгыбызды айтып, арызданып турганды өнөкөт көрүп калдык. Сизге мен жөнөкөй эле тапшырма берейинчи. Мына бүгүн эле бир-эки адамды сүйлөшүүсүнөн байкоо жүргүзүп көрүңүзчү. Кандай сөздөрдү угасыз? Мен сизге толугу менен кепилдик бере алам. Алар сөздүн көпчүлүк бөлүгүн бири-бирине арыздануу менен бүтүрүшөт. Үй бүлөгү кыйынчылыктардан башташып, мамлекеттеги же дүйнөдөгү болуп жаткан кыйынчылыктардан бүтүрүшөт. Албетте, жашоосуна ыраазы болуп, ыраазычылык толкунунда жүрүп, башка адамдарга үлгү болгон адамдар да жок эмес. Бирок тилекке каршы мындай адамдар абдан аз. Ал эми сиз болсо, менин кымбаттуу окурманым, дал ушундай оптимисттик көз караштагы, жашоонун ар бир кичинекей белектерине терең ыраазычылыкта жүргөн адамдардансыз деп мен терең ишенем. Андай болбосо сиз бул китепти окубайт элеңиз да. Ошондуктан мындан ары ар бир күндүн жаркын көз ирмемдерине, табияттын сулуулугуна, баланын жадыраган шаңдуу күлкүсүнө, эненин мээримине, атанын акылмандуулугуна, досуңдун достугуна, күндүн жылуу нуруна, суунун тунуктугуна, гүлдүн аңкыган жытына, деги эле бул дүйнөгө келип өз ордуңузду тапканыңызга ыраазычылык айтыңыз. Андан да негизгиси, бул жашоого сизди жараткан жана жүрөгүңүзгө ушундай сүйүү, ыраазычылык, бакытка окшогон улуу сезимдерди уялаткан жаратканга ыраазы болуңуз. Башында айтылгандай, ыраазычылык бул баардык жакшылыктын башаты. Ар дайым жүрөгүңүздө, жан дүйнөңүздө, ойлоруңузда ыраазычылык сезимин алып жүрсөңүз, сиздин жашоо турмушуңуз сыйкырлагандай эле эң сонун жагына өзгөрөт. Буга ишенип коюңуз. Анткени ыраазычылык сезими жашаган жерде кара ниет ойлорго, кайгы капалыкка, сус көңүлгө, деги эле жамандыкка орун жок болот. Андыктан эртең менен турганда эле ыраазычылык менен баштаңыз. Эң сонун күн үчүн, эң сонун үй бүлө үчүн,
иштеген ишиңиз үчүн, досторуңуз, кесиптештериңиз үчүн, ден соолугуңуз үчүн, деги эле жашооңуздун баардыгы үчүн ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Жана күн кечкиргенге чейин ыраазычылыкта жүрүүнү адат кылып алыңыз. Мына ошол сиздин эң чоң жетишкендигиңиз болуп саналат. Мен болсо ушул китепке назарыңызды бөлүп отурган сизге терең ыраазымын.